Мындай көрүнүшкө бүгүн Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттарынан түзүлгөн комиссия топ күбө болушту. Борбордук базардын ичинде жайгашкан самса сатуучу жай Икрамжан аттуу жаранга таандык экени маалым болду. Бул жайдын санитардык абалы талапка жооп бербейт. Ашпозчулар санитардык китепчесин көрсөтө алышкан жок. Андан тышкары өрт коопсуздугу дээрлик сакталган эмес. Шаардык кеңешинин депутаттарынын кыдыруусунда базардын ортосунда ачык абалда сатылып жаткан шашлык, самса, пирожки сыяктуу тамактарды жасаган жайлар да текшерүүгө алынды. Мында да санитардык талаптар так аткарылган эмес. Эл өкүлдөрү ашкана ээлерине мындай шартта тамактануу тургундардын саламаттыгына коркунуч жаратаарын эскертип, калктын ден соолугу биринчи орунда экендигин белгилешти. Дагы экинчи ирет пишире турган болсоң, раковый клеткалар пайда болот. Бир иштетилген майды кайрадан иштетип тасташты. Алып турабыз. Дайынданып бүт жактан даярданган сатуучулар деле бар экен, бирок арасында даярсыз документи жоктор дагы көп экен. Ушу бул биздин текшерүүбүз мындай алдын ала эскертүү болуп эсептелет. Азыр биз эскертип гана эмнелерди кандай болуш керек, ушу сатуучуларга, тамак сатуучуларга, эт сатуучуларга ушу эскертип гана жүрөбүз. Аны менен катар жергиликтүү депутаттар базардагы эт сатылуучу бөлүктүн абалы менен таанышты. Эл өкүлдөрү мал жандыктар вет дарыгердин уруксаты менен союлуп жатабы деген суроосуна сатуучулар жооп бере алышкан жок. Борбордук базардагы азык-түлүк саткан дүкөндөр да көңүл сыртында калган жок. Айрым жайлардан сактоо мөөнөтү өтүп кеткен азыктар да табылып, сатуучуларга эскертүү берилди. Канча соп турат? 85 сом. 85 сом. Канча? Жарым килограмм? 450 грамм. 450 килограмм. Бар жарым килограмм, а? Почти жарым килограмм, да? Фарштарды көрдүңүздөр, өзүңүздөр да күбө болдуңуздар. Жарым килограмм фарш 80 сом, 1 килограмм 160 сом. Ал эттин баасы азыр 350 сом болот атпайбы? Ошондордун баардыгын биз жоюу максатында азыр иш алып баратабыз. Муну биз шаардык кеңештин сессиясына алып чыгабыз. Тиешелүү мекеме ишканаларга дагы айтабыз. Анан ашканалардын дагы санитардык абалы менен да таанышып чыктык. Ал өтө мындай кооптуу десек болот. Темир жолдун жээгинде жайгашкан базарда да баш аламандыктар орун алган. Шаардык мэрия базардын айланасын иреттөө аракетин көрүп келгени менен айрым учурда соодагерлер өзүн билемдик менен жол жээгине чыгып алышат. Жаралган ыңгайсыздыкты жөнгө салуу үчүн кала бийлиги депутаттар менен биргеликте аракет жасоодо. Эл өкүлдөрү атайын кыдыруунун алкагында каладагы мал союлуучу жайлар, андагы түзүлгөн шарттар жана санитардык абалына жеринен күбө болушту. Аталган жайлар калкты эл менен камсыз кылуу менен катар айлана чөйрөнүн тазалыгына да кылдат көңүл буруу керектигин эскертишти. Элиза Жолтоева, Бейбек Жумабаев, Жалал Абад шаары.